Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр жана Эл ФМ радиосунун угармандары, назарыңыздарда Күн маек программасы менен студияда мен Бакыт Сакыбаев. Биз бүгүн программабызда жүргүнчү ташыган маршруттук каттамда кичи автобустар жана такси кызматында жүргөндөрдүн маданияты жана жүргүнчүлөрдү тейлөө сапаттары, аларды көзөмөлдөөдөгү тийиштүү мамлекеттик кызматтардын иштери кандай алып барып жатышат деген суроолордун үстүндө маек курмакчыбыз бизге келген меймандар менен. Эгерде сиздерде суроолор жаралып кала турган болсо 67 11 41 телефонуна түз салсаңыздар болот. Бизге мейманга Кыргыз Республикасынын транспорт жана жолдор министрлигинин транспорттук контролдоо башкармалыгынын башкы инспектору Кеңешбек Дөөлөтов жана жүргүнчүлөрдү ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Кылычбек Бакасов. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар, кош келипсиздер студиябызга. Кылычбек мырза, сизден баштайын деп турам. Суроомду деги эле өткөн жумаларда биздин телеканалдарга ушул жүргүнчүлөрдү ташуу сапаттары деги эле маданияты начар болуп атат. Бүгүнкү күндө тейлөө начар деген кайрылуу менен кайрылдыңыздар эле. Эмне бүгүнкү күндө тейлөө сиз айткандай начарбы? Эми биринчиден биз кайрылганыбызда жүргүнчүлөр ташуучулардын такси тармагында иштегендер тууралуу. Себеп дегенде ушул жанагы токтомдун 2013 жылкы сентябрь айында токтомдун чийки жазалып калышында болуп атат. Ошо көйгөйлүү маселелерди мына ушул жерден баштап жаралып калганда. Анткени тейлөө тармагында ошо эрежелер, талаптар жоктун негизинде, ошон үчүн көзөмөлдөөчү органдар бүгүнкү күндө талабын кое албай, иретке келтире албай атат да. Мына ошон үчүн биздин максатыбыз көзөмөлдөөчү органдарга кимдер кирет эми? Транспорт министрлигинин башкармалыгы, тийиштүү башкармалыгы. Транспорт министрлигинин башкармалыгы бул ГАВТ дейт, Госагентство автомобильного водного транспорта деген бар. Так, дагы кимдер кийлигишет? Анын астында деген аймактык транспорт инспекциялар бар да. Ошолор мисалы Көлдүкү өзүнчө, Чүй областыныкы өзүнчө, Таластыкы өзүнчө, Оштук өзүнчө дегендей ар бир аймакта ошондой транспорт инспекция көзөмөлдөөчү органдар бар. Бирок баары бир эле министрлик жооп берет, башында турат да, туурабы? Транспорт министрлиги. Сөзсүз түрдө да. Ал министрликтин астында агентствода. Анан бирок негизги ишти алып бара турган ошол агентство болот. Анан ошолордун талабы менен бул эки токтомдун негизинде, мисалы токтомдун негизинде алып барабыз да. Антпесе баягы жүргүнчү ташуучулардын эрежелерин билбей туруп, биз деген ал тармакты алып бара албайбыз. Туура. Бирок эмнеси сиздердин ассоциациянын мүчөлөрүнө эмнеси көңүлгө толбой атат? Кандай жагдайлар көңүлгө толбой атат сиздерге? Жакпай аткан жактарын айтсаңыз. Биздин ассоциациялардын негизги түзүлгөн себеби бул көйгөйлүү маселелерди ошо жарандардан, же болбосо ошо айдоочулардын өзлөрүнөн, же болбосо ошо жоопкерчилиги чектелген коомдун өзлөрүнөн бир көйгөйлүү маселелер жаралганда, ошол көйгөйлүү маселелерди жогору жака жеткизип, ошону чечип берүү максатында түзүлгөн да. Анан эми мына бүгүнкү күндө жана такси тармагында көйгөйлүү маселелер жаралгандыктан биз сиздерге кайрылганбыз. Мына азыркы күндө иштер алга жылгансып баратат. Себеп дегенде ошо көйгөйлүү маселелердин урунтууларын санап өтсөңүз. Мен дагы тийиштүү органдарга мында так суроо берген. Маселен мындай болуп атат да. Мисалы такси тармагында иштегендерде көзөмөлдөөчү орган жок. Ошонун себептен баягы чар жайгашкан ар кайсы стихийный автостоянкалар деп коет да, жашыруун. Мисалы Ошский базардын тегерегинде жана башка аймактарда да ошондой болуп атат. Ошонун кесепетинен баягы мындай контролдоо орган жок болгондуктан алар өзлөрү билип, мындай өзлөрүнүн баягы жумуш таап алып, анан ошонун негизинде мындай акча табуу жолдорун мындай такси тармагынан таап алышканда, анан көзөмөл жок болгондон кийин алар мисалы Россияга болобу, же болбосо коңшу мамлекеттерге, Казакстанга болобу баягы элдерибизди салып алып,
анан ошол жака кетип калып атышат. Ал жерден жолдон бузулуп калгандары болуп атат. Андан ары ошол эле Казакстандан бузулуп калса, мисалы Россиянын баягы жүргүнчү ташуучуларына салып ийген күндөрү болуп атат. Ошону менен толугу менен баягы өзүлөрү көздөгөн жерге жетпей калып атат да. Анан ошондон жана өзүңөр деле көрүп билип аткандарсың, жана Facebook барактарында же болбосо Инстаграмдарда берилип атат го, WhatsApp аркылуу келип атат, мынакей жолдо калып атат, ушундай жарандарыбыз дегендей да. Азыр Кеңешбек Жанышбекович, мынакей Жумакадырович, кечирип коюңуз. Айткандар туурабы? Деги эле сиздердин бөлүм эмне иш алып барып атасыздар? Деги эле ушул тартипке түшпөй атабы? Жанагындай жүргүнчүлөрдү ташуучу маршруттук каттамдагы кичи автобустар, муну менен катар жанагы жеке таксилер. Бүгүнкү күндө абалы кандай сиздердин оюңуздарчы? Эми бүгүнкү күндө жүргүнчү ташуулар менен жүргүнчүлөрдү ташууда автоунаалар менен түрүнө карата атайын ташуунун эрежелери иштелип чыккан. Мисалы ошол эле жалпы негизги талаптар Кыргыз Республикасынын автомобиль транспорт жөнүндө мыйзамы бар. Ошондо жазылган жана андан тышкары ошол мыйзамдын негизги талаптарын ишке ашыруу үчүн атайын өкмөт тарабынан кабыл алынган жүргүнчүлөр ташуунун уюштуруунун эрежелери деп атайын өкмөттүн токтому менен атайын эрежелер бекитилген. Анан эми жана сөзүнүн алдында айтылып кеткендегидей негизи бүгүнкү күндө негизи ошо жүргүнчү ташуу процессинде негизги катышуучулар болуп ошол мамлекеттик органдар, ошол жүргүнчү ташуучулар өздөрү, андан тышкары ошол жүргүнчү ташуу кызматын колдонуучу жалпы эл журт жүргүнчү пассажирлер деп коелучу. Ошолор негизги да. Анан ошо мамлекет тарабынан ушул автоунааны менен жүргүнчүлөр ташуудагы негизги ошол эле мыйзамда негизги принциптер аныкталганда, негизги жүргүнчү ташууда автоунаа баардык дүйнө жүзү боюнча негизи источник повышенной опасности же болбосо коопсуздуктун эң жогорку булагы катары эсептелет да. Ошон үчүн мамлекет тарабынан жөнгө салууда биринчи негизги талап катары ошол жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу, жүргүнчүлөр жана жаратылышка болгон ошол ташууда болгон коопсуздуктарды камсыз кылуу. Анан жол жүрүү эрежелерин. Бул сиздердин милдетиңиздер. Азыр ушул жерде токтоп турсаңыз, көрүүчүлөрдө телефон чалып бар экен, ул коюп туруп анан уланталы. Саламатсызбы, угуп атабыз сиздер? Саламатсыздарбы? Мына контролдо көзөмөлдөбүз. Муну кылыш керек, аны кылыш керек, мындай болбойт, андай болбойт деп эле элдин башына орто бересиңер. Мындай кылсаңар конкретный иштебейсиңерби? Мына правый руль менен канча стептер авария болуп атат. Эч ким карабайт, контролду койсуңар. Анан кылыш керек. Эмне иштесиңер, так иштеш керек да. Анан элдин башына орто эле муну кылыш керек, аны кылыш керек, эмнени кылыш керек? Колуңарда турат го бардык нерсе. Рахмат кеңешиңизге. Мен ошол азыркы негизги талаптарды жаңыдан баштап айтып келатпаймын белем. Анан ошондой мунасы жана жеңил таксилер менен жүргүнчүлөр ташуунун эрежелери да жанагы эрежелердин ичинде жазылганда, ошондо азыркы мезгилдеги азыр Кылыч айтып кеткен жанагындай жүргүнчүлөрдү жеңил таксилер менен ташууда негизи действительно жанагындай көйгөйлөр бар. Анткени өзгөчө шаар аралык каттам багыттар боюнча эл аралык багыттагы да жеңил менен таксилер менен ташууда жана жүргүнчүлөрдү ташуудагы жанагындай тиешелүү жанагындай эрежелерди аткарбаган негиздер бар да, учурлар бар. Мунун негизги себептеринин бири деп айткым келет. Ошол эрежелерде 2001 жылдан баштап, 2002 жылдан баштап ошол жанагы закон о лицензионной разрешительной системе деген атайын мыйзам бар. Ошонун негизинде ошо жеңил таксилер менен жүргүнчүлөр ташууну, вообще ташуу процессин лицензиялоо механизми алынып салган. Автобус менен дагы эл аралык жүктөрдү ташууда бул лицензиялоо тартиби атайын механизми колдонулуп жүрөт бүгүнкү күнгө чейин. Ошонун негизинде атайын ошол лицензиянын талаптарынын негизинде атайын талаптарын бар коюлган да. Анан ушу 2001 жылдан баштап жеңил таксилерди лицензиялоо механизми жок болгондуктан бүгүнкү күндө
ошол жанагы мыйзамдарда жанагы эрежелерде айтылган жанагы кээ бир талаптарды аткаруу механизмдери, чара көрүү механизмдери, аткаруу механизмдери бүгүнкү күнгө чейин мындай колдонуу механизмдери бүгүнкү чейин жокко себеп атат да. Жок, демек сиздердин укуктарыңыздар толук текшергенге жок болуп атабы? Азыркы күндө бул маселени жүргүнчүлөр менен ташуудагы жеңил таксилер деп атпайбызбы? Бир нерсе юридикалык бир вопросту даана аныктап айтып коюшубуз керек. Мисалы үчүн любой жүргүнчү келип туруп таксиге отуруп туруп мен тияка жетем десе дагы биринчиден ошонун таксист деген ташуучу деген статусу жок, укуктук статусу жок. Силердин ошону лицензия алган көзөмөл жүргүзгөнгө укугуңуздар барбы? Көзөмөл жүргүзгөнгүздө Тартипке түшүргөнгө. Тартипке болуш үчүн анда жанагындай лицензия алып, правовой статус алып, ташуучу деген укуктук негизи бар болсо, статусу, ошондо анда аларга жанагындай талаптарды мындай аткарышың керек, тигиндей аткарышың деп туруп койгонго мүмкүнчүлүктөр бар. Демек азыр такси болуп кызмат аткарып аткандардын канчасынын ошондой лицензиясы бар? Айтып атпайм, закон боюнча лицензияланбайт. Бүгүнкү күндө азыр ушул жеңил таксилердин ишмердүүлүгүн толугун менен жанагындай эрежелерге туура келтириш үчүн биринчи через лицензирование механизми аркылуу деп атпайбызбы? Ошол аркылуу болушу керек болчу. Ошондуктан мисалы үчүн лицензия берилбегенден кийин транспорт министрлигинин астындагы биздин агенттик, транспорт көзөмөл агенттиги дагы, башкармалыгы дагы, андан тышкары ошол эле жанагы жол коопсуздук кыймылынын гаилер деп коелучу. Гаилер дагы ошол тиги тийише албайбы? Жеңил таксилердин айдоочуларына сен моундай талапты бузуп атасың же мындай талапты бузуп атасың дегенде талаптар толук эмени кое албайт. Анткени анын колунда мен таксистмин деген атайын документи жок. Анткени 2001 жылга чейин атайын лицензия берип, колдоруна ушундай беришти. Азыр көрөрмандарда телефон чалып бар экен, угуп алып анан улантабыз. Саламатсызбы, угуп атабыз сиздер? Саламатчылык. Мен ушу транспорт инспекцияларына суроо берейин дедим эле да. Токмок Бишкекте Баламидин базарында турган маршрутка каттамы. Булар автовокзалга барабы, быйылкы жылы же барбайбы? Остановка эмне болушкан? Пробка создавайт экен. Светофордун өтөрү менен катар менен тизилип алат. Иши берилет в основном. Кан Токмок Бишкек кан, анан Токмокко каттаган маршрут каттамдары. Ошол эле жерде транспорт инспекциялар жүрөт. Почему-то алар айдабайт. Гаилер көрмөкчү салып коет. Канча айттык, албады, же автобус келе албайт, же троллейбус келе албайт. Булар эски автобустарга барбайбы. Түшүнүктүү. Эми жеке таксилерге биз көзөмөлдөгөн укугубуз жок деп атпайсыздарбы? Анан мына маршруттук кичи каттамдагы автобустарга укугуңуздар барбы? Бар. Азыр айтып аткан маселе көрөмөн. Көрүүчүнүн суроосу боюнча действительно жанагы жерде жанагы чыгыш тарапта Чүйгөл Баласынын каттаган бүт пригородный маршруттар деп коебуз. Ошолордун баары тең чыгыш автовокзалынан чыгат кадимкидей. Чыгып, анан ортосундагы промежуточный остановка деп коет. Ортодогу остановка, чыгыш жерде жанагы Аламин базарынын жанындагы остановканы токтоп туруп, андан ары ошол жерден элди алып промежуточный. Андан алып кеткен толук укугу бар да. Анткени ошон үчүн ошол жерде атайын схемалар анткени көпчүлүгү мисалы үчүн жана бул дагы тиги жанагы жүргүнчүлөрдүн жүрүшүнө карата кичинекей эмени удобство түзүү үчүн, ыңгайлуу шарт түзүү үчүн каалаган жүргүнчү автовокзалга келип туруп, чыгыш автовокзалына келип ошол жерден отуруп туруп чыгат. Жок, ал жерде аялдама катары барып токтоп алып кеткенге акылуу бар. Бирок ал жерде токтоп толтуруп атпайбы, киши толтуруп. Бир гана нерсеси ошол жерден мисалы үчүн жанагы айтып кете турган нерсе, чыгыш тарапта багытта жанагы каттамдар көп, баары тең если одновременно бир эле мезгилде ошол жерден токтогондо остановка аялдаманын негизи толугу менен тыгында толуп калат да. Негизи өзгөчө эртеменки, өзгөчө кечки мезгилде. Сиз уксаңыз ошол жерге туруп элдерди толбогон орундарын толтурган үчүн ошол жерде тыгын жаралып атат. Азыркы көрөрманыбыздын суроосу ошол болуп атат. Ал жерге 1-2 мүнөт туруп эмес, ал жерде 10 мүнөт, 15 мүнөт, 20 мүнөт, жарым саатка чейин турганда ошол жерде автобустар. Андай жанагы учурлар үчүн атайын тийиштүү эмелер чаралар көрүлөт ал боюнча. Анткени мындай фактылар көп эле болгон. Ал боюнча тийиштүү чаралар көрүлүп атат ал боюнча. Дагы эмне тартип бузуулар бар? Эмне көңүлүңүздөргө жакпай атат? Эмне маселелер бар бул тарапта? Жок, тартип бузуулар деп айтпайм, бирок бизде мындай болуп атат да. Биздин негизги көйгөйлүү маселелерибиз ошо жана өзүбүздүн жарандарыбыздын коопсуздугун сактоо болуп атат да. Биринчи иретте анан ошол такси тармагында иштегендердин маданиятын көтөрүү болуп атат да. Эмне үчүн дегенде мына кошмо мамлекеттерге салыштырмалуу деп көп жарандар кайрылат.
Себеп дегенде ушул такси тармагында иштегендер баягы көзөмөл жоктугунан баягы кийген кийимдери дагы окшошпойт, көлөч менен деле барып ушу мамлекетибизден ар кайсы жерге эс алганыбыз Ысык көлгө келген баягы жарандар башка мамлекеттен келгендердин ошо уят дегендей бир жактын ушундай тармактарын айтышат. Андан тышкары ушул эле машинанын өзүнүн мындай ошого туура келбейт, кичине начараак машиналар менен да жүрө беришет дегендей айтышат. Андан тышкары ошо биздин өзүбүздүн эле жанагы ташуучуларыбыз да айтат да, бизди да ушундай бир иретке келтирип берсе, биз деле ушу Чаржайыт иштегенден деле тажадык. Эми андай көйгөйлөр айтылып эле келатат. Баардык коомчулук билет, бирок сиздер ассоциация катары эмне чараларды көрө аласыздар? Эмне укугуңуздар бар ошону чара көргөнгө? Бизде эч кандай укук жок. Себеп дегенде биз жоопкерчилиги чектелген коом ошондой ассоциация түзгөнбүз. Себеби биз деген ушул болгон укугубуз деген ушул элдердин көйгөйлүү маселелерин деген жогору жакка алып чыгып, анан ошону чечишкенге аракет кылуу. Ошол сиздердин үнүңүздөр анан жетип атабы? Анан чечкенге аракет кылып атасызбы? Эми үнүбүздөр деген жетпей атат деп да айта албайм, жетип атат деп да айта албайм. Себеп дегенде мындай болуп атат. Биз деген ошо тиешелүү көзөмөлдөөчү органдарга кайрылган күндө биринчи ирет биз баягы алардын башын аттабай, жогору жакка чыкпа дегенде алар менен кеңешебиз. Мына момундай көйгөйлүү маселелер жаралып атат. Ушуну кандайдыр бир жолдор менен чечип бергенге болобу же болбойбу? Силердин көз карашыңар кандай деп. Элдин көз карашы мындай болуп атат депчи. Эми маселени кабыргасынан коюп маселени чечпейлүү. Анан качанга чейин эле ушул силердин оюңар кандай деп эле оюңузду тугуп эле жүрө бергенде качан чечилет бул маселе? Азыр көрөрмандарда суроо бар экен, угалы. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Алло, саламатсызбы, угуп атабыз. Сурооңузду бере берсеңиз болот. Убактыбыз тар, кыска нуска берсеңиз сурооңузду. Айта берсеңиз, байланыш үзүлүп калды окшойт. Азыр мына Кылыч дагы туура айтып атат негизи. Ассоциация болобу, мамлекеттик орган болобу, негизги максат баарыбыздыкы ушу жүргүнчүлөрдү коопсуз жана сапаттуу тейлөө автоунаалар мененчи. Анан жанагы механизмдердин жоктугуна байланыштуу деп жанагындай эң негизги себебин айтып кетпейм. Анан жанагы биргелешкен ассоциация кайрылуу деп атпайбызбы? Действительно, как раз ушул айдоочулар мына азыркы күндө мына атайын ассоциациядагы мындай легалдуу түрдө мыйзам чегинде иштейли деген жеңил таксилердин айдоочулары дагы ошолордун коомдору дагы атайын биригип келип, министрликке дагы атайын кайрылып, сиздер биргеликте иш алып барасыздарбы? Биргеликте азыр ошол иш алып барып, жогорку деңгээлде жанагындай тийиштүү сунуштарды киргизип, киргизүү жөнүндө атайын жолугушуулар болду. Ошолор боюнча чогуу бирге иш топ түзүлгөн бүгүнкү күндө. Анткени бул маселе тиги жогорку кеңештин депутаттарына чейин көтөрүлгөн. Жакында эле бул маселе как раз ушу 2018 декабрында ошо жогорку кеңештин комитет транспорт комитетинде да каралып, ошол боюнча атайын мамлекеттик органдарга атайын тапшырмалар, өкмөткө, мамлекеттик органдарга тапшырмалар берилген. Анан ошол боюнча министрлик тарабынан атайын иш-чара кабыл алынып, атайын өзүнчө атайын буйруктар, тийиштүү иш-чаралар кабыл алынып, бүгүнкү күндө иштер жүргүзүлүп баштады. Ошол эле ошол тиги конкреттүү эмне иштер жүргүзүлүп баштады? Ошону айтып бериңиз. Ошол конкреттүү болгондо мына азыр ушу тиги ассоциация менен биргеликте атайын жанагындай өкмөттүн токтомуна жанагы айтып аткан жүргүнчүлөр ташуу жөнүндө эрежелер деп атпайсызбы? Ошолорго ошо жеңил таксилер менен ташуунун эрежелерин тийиштүү, керектүү нормаларды киргизүү жөнүндө өкмөттүн токтомун иштеп чыгуучу рабочий жумушчу топ түзүлүп, ошол иштеп азыркы күндө министрликтерин менен чогуу макулдашууга жөнөтүлүп атат. Азыр жакында эмеге кетет да. Андан тышкары жанагы жогорку кеңеш жанагы каралып телефон чалып бар экен азыр укманы. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Салам алейкум. Салам алейкум. Угуп атабыз сизди. Мен Таластан чалып атат элем да. Ну таксистер боюнча. Таксистерге так делебиздер патент алып иштейбиз да. Өзүбүздүн уюмубуз бар, путевка алабыз. Эми аларды да гаилерге көзөмөлгө коюп коюн деп атабыз. Же болбосо Таласка Бишкектен автобуста жүрбөйт, через өтмөк. Казакстан менен өзүңүздөр билесиздер. Пограничный посттор көп.
жүк алып жүре албайсың. Ошого кандай карайсыздар? Рахмат сурооңузга. Анан жанагы сөздү улантуудан жооп берип кетсек, анан азыркы күндө кырасы ушул жанагындай биринчи ушул укуктук базаларын иретке келтирилди деген мааниде жанагындай жумуш топ атайын өзүнчө иштеп атат. Экинчиден жанагындай өзгөчө жанагы тиги эл аралык жанагы шаар аралык, област аралык жанагындай каттамдар боюнча иштеген таксисттер үчүн деп туруп атайын биринчи шарттарды түзүп берүү жагы каралган да. Анан үчүн атайын жанагы мыйзамда каралган жанагындай эл аралык багытта, шаар аралык багытта таксилер деген атайын жанагындай атайын багытталган автовокзал, автостанциялардан жана ошондой атайын белгиленген орундардан кетиш керек ыңгайлуу шарт жүргүнчүлөргө да актасы. Бул багытта атайын жанагындай тийиштүү көрсөтмөлөр берилип, бүт республика боюнча андан тышкары Бишкек шаарында дагы жанагындай атайын жанагы автостанцияларда, автовокзалдарда орундар даярдалып, ошол жерден кетиргенге боюнча тийиштүү ыңгайлуу шарттар түзүү боюнча иштер бул боюнча жүргүзүлүп атат. Кийинки жанагы жогорку кеңештин экинчи отурумунда жанагы комитеттин экинчи заседаниясында көчмө жыйынында болуп өттү. Бүт кыдырып Бишкек шаарынын ичиндеги жанагындай туура эмес жерден кетип аткан жерлер боюнча анан автовокзалдын эмесинде көчмө жыйын болуп, ошол жерден да тийиштүү мамлекеттик органдарга атайын тапшырмалар берилди да. Азыр көрөрманыбызга жооп берип койсоңуз. Таластан чалбадыбы азыр? Таластарын боюнча эми ошол айтып атпайсызбы жанагы азыр алдыда жана Кылычта айткандай жана башка өлкөлөрдөгүдөй эле негизи жанагы область аралык эмелерде баары тең цивилизованный, организованно бүт баары тең өзүнүн ирети менен кетиш керек деп атпайсызбы? Бул деген эреженин дагы мыйзамдын талаптары анткени биринчи максат ушу коопсуздук. Мисалы үчүн биз аларды атайын мисалы үчүн суранычтагы анан талаптын мыйзамында талаптар ошондой организованно жанагындай тиги жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун сактай турган бет контроль, тек контроль деген сыяктуу нерселерди өтүп, анан жумуш иштей берсин. Айтып атпайбы, единственный машинеси нормально так болсун, жакшы болсун, техника алабалы жакшы болсун, чтоб жүргүнчүнү алып барып жеткирген эмесине аман эсен жеткиргенге. Биз ошондой гана мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарды сунуш кылып, талап кылып сунуштап атабыз. Телефон чалып бар экен, угуп Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Алло. Угуп атабыз. Кыска нуска берсеңиз сурооңузду. Убактыбыз тар. Мен вопросум транспорттук көзөмөлдөө органынын өкүлүнө бергим келет. Мисалы биздин могу көзөмөл деп атабыз, штраф деп атабыз, баарыбызга белгилүү эле бул нерсе. Бирок мен могу маршруткалардын ичинде 12 месте болсо ага 25 киши салынып кирип алат. Эми салып коюшат водительдер. Авария болуп атат, ал болуп атат, бул болуп атат, адамдар өлүп атат. Ошонун ичинде качан көзөмөлдөлөт? Эң көйгөйлүү маселе ошондо болот. Көзөмөлдөп штрафты алсаңар болот, штрафты башка нерсени кылсаңар болот. Бирок жанды алып аткан аварияларды кандай биринчи ошондон башташыңар керек деп ойлойм. Рахмат. Бул маселе туура көрүүчү да туура маселени көтөрүп атат. Негизи жанагы айтып аткандай сапатында анан аман эсен жеткириш керек деп атпайсыз маршруттук каттамдарда. Ошол эле жана Бишкектин шаарынын ичинде ошо авто маршруткалардын баары ичиндеги жана действительно адамдарды ичине тыгылыш кылып туруп жүргүзүп атпайбы. Бул багытта атайын иш-чаралар кабыл алынган чогуу. Атайын рейд мероприятиялар каралган. Бул боюнча бул деген ушул буга чейин каралган эмес болчу. Ошо 1-январдан баштап жана жаңы бузуулар жөнүндө кодекстин негизинде атайын өзүнчө статья киргизилген. Бул боюнча атайын иштер качан тартип болот ошону айтыңызчы. Тартипке качан түшөт? Тартип бул бир күндө болуп турган 25 жыл бою мына Кыргызстан эгемендүүлүгүн алган жылдардан бери эле ушул эл такси менен башка маршруттук каттамдар менен жүргүнчү ташып, башка кылып эл жанын багып атат. Бирок ошондон бери эл өзүнө өзү шарт түзүп, өзлөрүнүн кай жерге токтойм, кай жерде эмне кылабыз деп өзлөрүнчө бригада болуп алып ишин алып барып атышат. Бирок андан бери ушул мыйзам иштелип чыгып атат же башка кылынып атат деген сөздөн башка мына эчтеке кылынбай эле келатат да. Мындай конкреттүү айтсаңыз, качан бир тартип болот? Тартип болот. Бул боюнча тийиштүү иштер жүргүзүлүп атат деп атпайм. Мен мисалы үчүн конкретный цифрларды айтып аткан жокмун. Качан тартип болот? Тартипке келет буюрса. Себеп дегенде мынакей ушул сиз берген суроолор боюнча биз жогорку кеңешке да кайрылып, каттарды да жазып, ошонун негизинде ошол мынакей бүгүнкү күндө түшүм бере баштады деп айтсам болот. Кудай буюрса ошол жанагы жеке эле баягы такси тармагында иштеп аткандар жөнүндө айтпай, дагы берки сиз азыр
маршруткалар боюнча. Жа маршруткалар боюнча да айтып атпайбы ушундай месталары тар, жетер жерге чейин жетпей калып атабы, же мындай кысым менен барып отуруп мындай кененирээк отуруп бара албай атабыз. Рахмат. Кыскасы 5 жыл мурун деле 10 жыл мурун деле ушул мыйзамдар иштелип, жогорку кеңешке киргизилип, ушул бүтүп атат, башка кылынып атат дечи элек, дагы деле ушул иштелип атат, дагы деле болуп атат, тартип эми түшөт дейбиз. Аягында жыйынтык жок. Рахмат студияга келип бергениңиздер үчүн. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен программабыз соңуна чыкты. Биз бүгүн жүргүнчүлөрдү ташуучу кичи автобустар, такси каттамдарындагы тартиптер туурасында тийиштүү органдар менен маек курдук. Саламатта калыңыздар.